neçen kılınbastan Çırgaldın kuraldında damın tattan Kuralın can düşmanda bildirbesten Çırgaldın boloruna ümit artkan Atabız Erman Astay şerleri da Algalap sürüp dayım namız tapkan Babalar basıp ötkön joldu basbay Atalar aşıp ötkön tonu aşpay Kırgızım emne mınça münkürödün Hiç kandayçılık malumatınız yok ele çoң apa. Hiç kanday malumatınız yok ele da sizdin bu yerде экениңизди биз билген жокпуз да. Анан бул сиздин жанагы коңшу кызыңыз бизге байланышпадыбы? Анан биз ошол себептен мына бүгүн келип отурабыз. Кудай буйрса мындан кийин биз келип турабыз. Сиздин жаныңызда Кудай буйрса бир уулуңуз катары келип, Кудай буйрса жаныңыздан улам акыбал сурашып. Жаным улум. Буйрса анан ушу биздин кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздегенбиз да чоң апа. Анан негизги максатыбыз сизге окшогон эне батасын алуу. Бейиш эне таман алдында деп пайгамбарыбыз 14 кылым мурда бизге жакшы хадистерин айтып кеткен. Акыл насат пайгамбарыбыз. Анан ушул ишти бир колубуздан келишинче, акылыбыздын жетишинче аткаруунун аракетиндебиз. Анан четте иштеген мигрант болуп, чет өлкөдө иштеген, өзүбүздүн мекенибизде иштеген, бата алайын, эне батасын алайын, Кудай ыраазылыгын табайын деген бир туугандарыбыз да жок эмес. Ошо чет өлкөдө иштешип жүрүшөт. Ошол бир туугандарыбыз бизге Сбербанк же болбосо ушундай аркылуу бизге жөнөтүшөт чоң апа. Анан ошол балдардын жөнөткөн аманаттарын биз сиздерге алып келдик бүгүн. Ошол жактагы балалуу боло албай жүргөндөрү бар, ден соолугунан кыйналгандары бар, акчасы болсо дагы же болбосо бир кыйынчылык болуп аткан кандайдыр бир сыноолор бар. Ошолор сиздерге окшогон апа батасын алайын дейт. Ошолорго бата берип коюңуз. Ошо четте жүргөн бир туугандарыбыз. Ya Allah, Allah, Allah. Ne tileseler Kuday'ın tileklerini versin Parvardigarım. Kırtın kızları da omulları uzun olsun, baksılık olsunlar. Kuday'a Kuday'ın balası çoktur, balalı olsun. Önü ösüp düşsünler Kuday'a kırtın kızlarda. Yüzüge kirip yaşasınlar. Allah. Урматтуу бир туугандар, биз адамзат дүйнөдө конокпуз. Аллах Таала бизди бир жаралган дүйнөдө конок кылып, сыноо дүйнөсүндө жараткан. Бирок бул сыноо дүйнөсүндө бизге айтып коет. Аллах Таала сүйгөн пендесине ушул сыноолорду көп берет дейт. Мен ушул нерсеге өзүбүз жеке түшүнүгүбүздө ушундайча түшүнүк менен кабыл алабыз да. Багы ата-эне деле өзүнүн баласына бир нерсе алып бериш үчүн же бир нерсе бериш үчүн, алып бериш үчүн аябай жакшысын берет, узакка чейин чыдамдуусун берет, бир ушундайын берет, жакшысын тандап. Ошол сыяктуу эле Аллах Таала дагы өзүнүн сүйгөн пендесине узак ушул түбөлүктүү жашоодо өзүнүн ордун дайындап койсо керек деп ойлойм. Ушундай бир жашоо тагдырды Аллах Таала берген. Ошон үчүн бул кыска убакытчалык жашоодо ушундай сыноолорду берип коет деген түшүнүктөбүз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мынакей ушул жерде энелерибиз отурат. Биз мындай биздин энелерибиздин батасын алып, пайгамбарыбыз дагы Аллах Таала да Куранда жазган, кимде кимдин ата-энеси нааразы болгон болсо, мен ал пендеге нааразымын деген. Кимде кимдин ата-энеси ыраазы болгон болсо, мен ал пендемден ыраазымын деген. Келгиле эмес, чакырык кылабыз. Ата-энелерибизди, бир туугандарыбызды нааразы кылбайлы, капа кылбайлы. Дүйнө байлыктын аркасынан кууп жүрүп, этаждаган үйлөрдү салып, чоң-чоң домдорду салып, канчалаган завод фабрикаларды салып жүргөн чоң-чоң бизнесмендер бар. Ошолор мындай Кудайга шүгүрчүлүккө келгиле. Зекетиңерди беришиңер керек. Зекеттерди берейли, мына садакаларды берейли. Өзүбүздүн ордундай кыла турган ишибизди кылайлы Кудай буйрса. Ошондайга чакырык кылат элек. Эгерде биздин өлкөбүздө деле жашап аткан бир туугандарыбыз өзүнүн зекетин берип турса деле, мындай энелерибизди колго алып эле үй салып берип коет элек. Мына ушул 82 жаштагы энебиздин ушу жашап аткан жеринен, мына ушул жерден балким күндүн сууктугунда кандай жылуу эле болобучу? Ептеп жашадык да, Сыз экен бул жерчи. Ай Кудайым. Күндүзү чырак кармап жолуң таппай, шерилериң батырларың жоктугунан түн болуп турат үмүт таң атпай.
Namıstan kuykalanıp kökürögüm, birinde birikbesden sögülömün. Mınçemle maydalandım kırgızım dep, dendar o hargıl oyga çömülömün. Bugün men bir çındıktı ırda perem, çeyrekbay çıçalabay uğup turgun ötünörüm. Kehidim geset işte barmağımdı, bir albay büt kırgızga jardamımdı. Görgöndö kүйüp ketem baş kulutka, basınıp başты жерге salganımdı. Attiңay түркүк болор камчыга сап, намыста жарар bir kalbaganбын. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бул ошол эле канчадан бери көрүп аткан 83 жаштагы апанын үйү. Мына бул көрүп аткан үйүңүздөр 25 марттан баштап бүгүн мына 1 апрель экен. Ушул арада бетону коюлду, стенасы туруп, сисмопоястар коюлуп, 5 күн ичинде ушундай болуп калды. Анын арасында да 2 күндөп жамгыр болуп атат. Ушул биздин усталарыбызда жакшы усталар тандап алганбыз. Бардыгы колунан жакшы жумуш келе турган уста балдар бат-баттан көтөрүп, алар да ушу чын жүрөктөн иштеп, колунан келишинче аракет кылып бүтүрүшүп иштеп атышат. Үйдүн ичин көргөзбөйсүзбү, тааныштырып? Бул жер бутчечер болобу? Бул жер бутчечер. Бул жер үстү тосулат. Үстү тосулуп, кадимки бут чечип, анан бул жагына кире бериш жер болот. Бул жага кадимки жакшы темирештерди коебуз. Анан бул үй негизи мынау биздин кирпичтерибиз газобетон деп коет. Бул өтө жылуу болот. Азыркы заманбап. Газобетон деген бул жылуулукту кармай турган ушундай эме экен да, жылуулукту кармайт. Анан бул кире бергенде азыр мына тосула элек. Бул тосула турган жер. Кире бериш, киргенден кийин эле бул жер душевой болот. Кадимки эле душ. Анан бул жерден мындай тосулуп туруп, бул жак кийим иле турган жерлер болот. Анан бул жер ортодон дагы тосулат. Ортодон тосулуп, бул жерде эшик ачылып туруп, бул жагы кухня болот. Кухня болгондо биз бунун астыны төплүү пол кылалы деп ойлондук. Дагы бир кеңешип ойлонуп көрсөк, төплүү пол бул эжеге анча туура келбей калат экен. Ошон үчүн буну паровое отопление кылалы деп чечтик. Паровое отоплениянын печкасы бул жерге коюлат. Бул жерге коюлганда тамак заодно эмеге печкага да быша берет, там да жылый берет да, экономичный болот экен. Ошонун үчүн ушу паровой отопление деп биз чечтик. Анан бул жагы көрүп турганыңыздар эле мына 2 эшик. Бул жагы өзүнчө эшик, бул жагы өзүнчө эшик. Бунан бөлүнөт орто. Бул жагы спальный, бул жагы зал болот да. Мына ушул проект менен ушул тамды бүтүшүнө аз калды буюрса. Мына бүгүн усталар сесмопоезд коюп бүтүштү. Эми эртең буюрса крышасыны жаап баштайт да, крышасы. Биз эми болжолубуз ушу 1 ай ичинде күн жакшы болуп, жумуш жакшы жүрүшүп, 1 ай ичинде бүтөлүү деген аракетибиз бар да буюрса. Тыныш турган элди алдап бүлүнтүңөр, акчанын кулу кылып жүгүнтүңөр. Кимисине ишенерин билбей элим, суу сепкендей өчүп барат үмүтүңөр. Саясатың сайда калгыр такталашкан, түңүлтүңөр силер биздей түңүлтүңөр. Эми балдарым, ушул кайрымдуулук фондко, биринчиден кайрымдуулук фондко чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушу кайрымдуулук фондко эки жактан өздөрүнүн жардамын берип аткан мекендештерге чоң рахмат.
эмне дейбиз, эми мындай бечара үй бүлөлөргө, мындай кайрымдуулукту неметке мукташ үй бүлөлөрдү колдогон балдарыбызга чоң рахмат. Мындайлар көп болсун. Ушундай патриот элдик балдар, элдик патриот уул кыздарыбыз, замандаштарыбыз, ушул эки жакта алыста жүргөн мигрант балдарыбыз аман болсун. Ошолор жардам берип атат. Кайрымдуулук фонддун тиги башчысы ушу Азамат Байматовго чоң рахмат. Бул Ражапка рахмат. Мына могу жерде иштеп аткан балдар жакшынакай болгон эмелерин жасап, жүрөгүнөн иштеп ушул экил үйдү бүткөрүп атат. Ушул үйгө мукташ болуп, бул Гүлжан кошуна мукташ болуп турду эле. Мына Кудайым түз караптыр, үйгө да жетишип атат. Эми сиздерге чоң рахмат. Не дейбиз? Колубуздан келген жардамды биз да кошуна катары буларга берип турабыз. Дагы эле бере беребиз. Дагы эле силерден жардам күтө беребиз. Чоң рахмат ушул кайрымдуулук фондко, балдарга, мигранттарга, уул кыздарыбызга. Мына Казакстандан бери келип атат жардам. Ар жагы дагы бир топ жерлерден келип атат. Ошол балдардын баарысына өмүр берсин, ден соолук берсин. Ошол балдарыбыз кай жерде жүрсө аман болсун. Алла ыраазы болсун. Биз бүгүнкү күндө ошол кайрымдуу бол коомдук фонд деп кыргыз коомчулугунда ушундай жардамга муктаж болгон, өтө аянычтуу тагдырдагы жашоо өмүр сүрүп аткан энелерибизди өз кучагыбызга алып, убагында биз үчүн жанын ушул кыйналса дагы кыйналгандыгына карабастан чоңойткон энелер үчүн болгон бар аракетибизди жумшап, бейиш эне таман алдында деген сөздү биз жок дегенде бир ак сүтүн актай албасак дагы, жок дегенде жакшы кызмат кылайлы. Ушундай энелерибизге Аллахтын ыраазылыгы үчүн ушул колдон келген аракетти жасап, ортодо татыктуу көпүрө болуп берүү максатында биз иштерди жасап келебиз. Бирок мына сиздер көрүп турган ушул Бишкек шаарындагы келечек жаңы конушунда турабыз. Бул үйдү баштаганыбызга Кудай буйруса бир жума болду иш жүрүп аткандыгына. Бир жума ичинде сиздер көрүп турган жыйынтыкка жеттик Кудай буйруса. Эми биздин бул кылып алып мактаныштан алыспыз. Биз кылып алып сыймыктануу менен бүгүнкү күндө ушунчалык жылуу ой пикирлер, каалоо тилектер, элдердин батасы биздин жүрөгүбүздү кубандырат. Элдин ушунчалык батасы, берген батасы бизге чоң дем күч берет. Ушундай Кудай буйруса биз дагы да аракет кылабыз. Ушундай иштер көбүрөөк жасаганга, эми муктаждык бизде болбосо экен, эгер болгон болсо, биз карап турбайлы деген иш аракеттер менен иштер жасап келебиз Кудай буйруса. Анан эми бул жерде биз баса белгилеп айта турган нерсе бул ушул эненин үйүн келип акыбалын сураганы келгенде бир жүрөк оортарлык көрүнүштү көрдүк. Биз бүгүнкү күндө 21 кылымда жашап атабыз, бирок ошентсе дагы 16 кылымда жашагандай көрүнүштө жашаган энени биздин жүрөгүбүздү оорутат. Биз эч убакта кыргыздын намыстуу уул кыздары мындай энелерибизди мындай шартта биз жашатпашыбыз керек. Колубуздан келген бар аракет жумшап, биз мындай кыйынчылыктан алып чыгышыбыз керек. Буга биз милдеттүүбүз. Милдеттүү катары келип, Кудай буйруса кызмат кылууга биз ар дайым даярбыз. Анан ушул эненин ушул тагдырын чагылдырганда бизге туш тараптан колдоого алып, кол сунган мекендештер бизди сүйүндүрөт. Казакстандан үй бүлөсүнүн атынан $2000 жөнөткөн мекендешибиз Аллах ыраазы болсун. Үй бүлөсүнө амандык. Эч убакта атанын, эненин ооруп кыйналгандыгын баланын ооруганын ата-энеге көрсөтпөсүн Кудайым. Анан ушул кылып аткан ишибиз бир эле өзүбүздүн кыйындыгыбыздан кылып коюп аткан жокпуз. Биздин ар бир кылган кыймылыбызга кайрымдуу мекендештин салымы өтө чоң. Ошон үчүн ар бир бизге туш тараптан, Кореядан, Америкадан, туш тараптан колдоо көрсөткөн Россиянын бүткүл шаарларынан, Казакстандан, туш тараптан көрсөткөн мекендештерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул биздин ынтымагыбыз менен, биримдигибиз менен бүгүнкү күндө ушул мезгилде, азыркы бүгүнкү күндө 4 жерде үй салынып атат. Бүгүнкү күндө мына Талас областында, Ош областында, Бишкек шаарында жана Нарында. Эми ушул кылынып аткан иштерге ар бир ошол мекендештен келип түшкөн каражатына өз жыйынтыгын көрсөтүп атат Кудай буйруса. Анан биз да айта турган нерсе бул кайрымдуу бол коомдук фонду жалаң эле кайрымдуулук иштерин кыла бербестен Кудай буйруса бизде мына ар бир үйдө 5тен киши иштеп атат. 5тен, бир бригадада 5тен. Биз 20 үй бүлөнү жумуш менен камсыздап атабыз Кудай буйруса. 20 адамды жумуш менен камсыздоо. Баягы биздин мамлекетибизде жумушсуздуктун учурунда биз жумуш менен да камсыздоо болуп атат. Мына ашкана ачып койдук, ашканада дагы 7 биздин мекендешибиз жумуш менен камсыздалып атат. Биз фонд жалпы эсебинде
30га жакын адам жумуш орну менен камсыздалып, мына биз мамлекетке болгон, өлкөбүзгө болгон өзүбүздүн салымыбыз деп эсептейбиз. Ошон үчүн ар бир кыргыз жараны, ар бир кыргыздын жигити, ар бир кыргыздын уулу мекен үчүн, эл үчүн сөзсүз түрдө өз салымын кошуш керек. Ошондо биздин өлкөбүз өнүгөт, өсөт. Биз дайыма чакырык кылабыз. Ынтымак биримдикке. Келгиле мекендеш. Биз бир келген дүйнөдө конокпуз. Мындай жакшылык ишти кылсак кылбасак дагы, жакшы сөз сүйлөсөк дагы бул өмүр өтөт. Бул өмүр кетет. Ошон үчүн кылып калайлы, кылып жетишип калайлы. Балким эртең кеч болуп калбасын. Стройканын тез бүтүп атканы, мына курулуштун тез бүтүп атканын бул элдин ынтымактуулук, биримдүүлүгү менен. Эл биригип ушундай күч пайда болуп, бул бат бүтүп атат да. Эгер эл болбосо, биз бул нерсени колдон келмек эмес да биздики. Келсе дагы жайыраак болмок да. Эми элге Аллах разы болсун, берген садакаңыздарды Аллах кабыл кылган болсун. Ошо сиздер бар экен, биз да себепчи болуп ушундай нерселер курулуп атат. Бардыгыбыз ушу жакшылык ишке себепчи бололу. Аллах кабыл кылсын. Зымырап өмүр алга шашып барат, байлыгың бийлигиң да бар калат. Бийликтен көз каткан бурадарлар, акыры жамынарын бос топурак. Жасаган ар бир ишке жооп беребиз, жараткан Кудай өзү карап турат. Кыргызым ушунча да токтололу, жараткан Кудай бизди карап турат. Жараткан Кудай бизди карап турат. Кыргызым ушунча да токтололу, токтотпосок Кудай бизди чында урат.